башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Алыкулов Рамис Муратбековичке сөз берели. Рамис Муратбекович, сөз. Рахмат сизге. Урматтуу бүгүнкү кеңешменин катышуучулары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ар бир элдин, улуттун өзүнүн каада салты болот. Биздин элдин дагы мыкты каада салттарыбыз бар. Бирок постсоветтик кыска эле мезгилде аламдын глобалдашуусунун натыйжасында үй бүлөлүк каада салттарды, каза болгондорду жайына узатуу иш чараларын өткөрүүдө терс көрүнүштөр кеңири орун ала баштады. Алардын катарына үрп адатты тоготпоо, ашыкча ысырапкорчулук, өзүн көрсөтүүгө умтулуу, текеберчилик, куру намыс, ата салттын башка улуттардын бизге жат жөрөлгөлөрү менен алмаштыруу кирет. Бул коом үчүн, улуттун келечеги үчүн коркунучтуу. Алар менен күрөшүүгө мамлекеттик жана муниципалдык органдарды, коомчулуктун бардык катмарын тартуу максатында Кыргызстан Республикасында үй бүлөлүк салтанаттарды жана өлгөндү эске алуу, ырым-жырымдарын иретке келтирүү чаралары жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 24 февралындагы 54 жарлыгы чыкты. Жарлыктын 2 пункту менен Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, шаарларда, айылдарда жана башка калктуу конуштарда үйлөнүү үлпөтүн, үй бүлөлүк каада салттарды, мааракелик салтанаттарды, каза болгондорду жайына узатуу жана эскерүү иш чараларын өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону иштеп чыгуу жана бекитүү тууралуу тапшырма берилген. Биздин агенттик сиздерге жардам көрсөтүү иретинде аталган жобонун болжолдуу структурасын иштеп чыкты, ал сиздерге жиберилген. Бүгүн ал маселенин дагы жеткиликтүү түшүндүрүү, пайда болгон суроолорго жооп берүү үчүн ушул кеңешмени жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын союзу менен биргеликте өткөрүп жатабыз. Биздин компетенттүү адистер сиздер менен жолугууга келишти. Мен ойлойм, бүгүнкү кеңешме биз үчүн абдан пайдалуу болот жана көптөгөн түшүнүксүз маселелер боюнча жоопторду аласыздар деп. Эмесе анда көңүл буралы. Чоң рахмат, Рамис Муратбекович. Анда эмесе урматтуу катышчылар, биз ишибизди мындай тартипте улантсак, азыр ушул мамлекеттик агенттиктин укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысына сөз берсек, Бакасов Султан Бакасовичке, биз буга чейин жиберген программага ылайык ушул мамлекеттик агенттиктин 2 кызматкерине сөз берилмекчи, бирок азыр кичине программага тактоо киргизип, биринчи президенттин жарлыгын аткаруу боюнча түшүндүрмө берүү темасында дагы, андан сырткары андан кийин эле типтүү жобо тууралуу түшүндүрмө берүү, ушул биринин артынан бирин утурлай эле 2 теманы бириктирип эле түшүндүрмө берүүнү бир эле ушу Султан Бакасовичтен сурасак, анда эмесе сөздү мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бакасов Султан Бакасовичке берели. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү иш чаранын катышуучулары. Бул талкуулап жаткан маселебиз боюнча президентибиздин 2022 жылдын 24 февралындагы номер 54 сандуу жарлыгы менен баарыңыздар таанышып чыксаңыздар керек. Анткени бул күчүнө киргенден бери жерлеринде сиздер активдүү иштерди жүргүзүп жатасыздар. Бул Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк салтанаттарды жана бардыгында эскерүү каалаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жасалганын жакшы билесиздер. Бул эми кокустан келип чыккан маселе эмес. Бул маселе көп жылдан бери ошо элибизде көтөрүлүп, анан мына быйылкы жылы февраль айынын аягында президентибиз атайын жарлык чыгарып кол койду. Менин пикиримди сиздер колдосоңуздар керек. Бул жарлык абдан туура жарлык болуп калды.
Biz эми ааламдашуу процессинде жасап аткандан кийин азыркы айрым саясий кырдаалдар менен күнүмкү керектери жалпы товарлардын баасын күн сайын жогорулап атканын көрүп турасыздар. Ушул алкактан алганда дагы деги эле Кыргыздын каада салттын үрп адаттарын иретке келтирип, ысырапкерчиликке кичине тизгиндөө багытында дагы абдан эле туура жарлык болуп калды. Биздин директордун орун басары Рамис Муратбекович указдын 2 пунктунда жергиликтүү мамлекеттик администрацияларына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мен ушуну баса белгилеп кетким келет. Тиешелүү жоболорду иштеп чыгуу тапшырмасы камтылып турат бул жерде. Мындан сырткары ушул жарлыктын 1 пунктунда Кыргыз Республикасынын жарандарын жашоосунун социалдык жана экономикалык деңгээлин көтөрүү үчүн каада салттарды, салт-санаттарды жана диний үрп адаттарды тартипке келтирүү максатында иш-чараларды иштеп чыгыш экенин баса көрсөтүп атат. Андан ары тиешелүү кызмат адамдарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча Жогорку кеңештин депутаттарына, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге, деги эле баардык кызмат адамдарына бул иш-чараларда үлгү көрсөтүүнү сунуштап атат. Агенттик бул мен жанагы 6 пунктта атайын басым жасап кеттим. Анда агенттикке жолосо министрлер кабинетине жобону иштеп чыгуу тапшырмасы жок. Жобону иштеп чыгуу райондук мамлекеттик администрацияларга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тапшырылган. Бирок биз сиздер менен тыгыз иштеп жаткандан кийин сиздер үчүн усулдук колдонмо катары болсун деп туруп, болжолдуу параметрлерин аныктап сиздерге сунуштадык. Типтүү жобо деген эмне? Типтүү жобонун негизинде, типтүү жобо жөнөкөй сөз менен айтканда сиздер үчүн шпаргалка болгондор үчүн. Ошонун негизинде ар бир айылда, айыл аймагында, шаарларда болгон өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен, Кыргыздын салт санаасынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен өзүңүздөр сиздер жашаган чөлкөмдөргө тууралап жобону иштеп чыгышыңыздар керек. Кээ-бирлери жобону иштеп чыгып берип койсок, анан органдардын атын жазып көчүрүп коюп атат. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Экинчи маселе маалымат үчүн айта кетейин, сиздердин да маалыматыңыздар бар. Маалыматыңыздар бар. Указ менен азыркы катта микрофондорду өчүрүп койсоңуз. Угулбай калды. Башкаларды айтсаңыздар микрофондорун өчүрүп койсундар. Султанбаков сөз угулбай айтат. Султанбаков. Көрүнбөй калды. Султанбаковичтин микрофонун иштетип койсоңор угулбай атат. Жана кагаз мен кылдым. Мен берген токтоп кимге бердим? Микрофондорду өчүрсөңүздөр сураныч. Окмага берген жоксуң? Сен да калып кеттиң. Болгон боюнча. Неме кылып койдуңбу? Султанбаков. Онуна көрөсүңбү? Башкарда чыгарып ошону чыгарды. Азыр бери алып.
Айсалкын Кара суу дегендер видеосунда микрофонду өчүрүп айтат да угулуп айтат Султан Бакасовдук. Күрүнгө таштар. Эми угулуп атабы? Ооба эми көрүндү угулду. Ар бир жергиликтүү деңгээлдеги, райондук деңгээлдеги областтык комиссиялардын комитетсиясына кандай маселе экен деген истерге сунуштадык. Анан ушунун негизинде анан сиздер иштеп чыгып аны жерлеринде турмушка ашырыңыздар керек. Менен берилген жоонун баарын тең ар бир бөлүмдөрүн окуп отуруунун кажети жок деп ойлойм. Андан көрөп жандуу пикир алышсак, мүмкүн айрым маселелерди такташып алабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, Султан Бакасович. Рахмат. Анда эмесе, урматтуу катышчылар, кимде суроо болгон болсо, кыска берип, анан башка катышчылардан чоң өтүнүч, мүмкүн болсо бири-бирибизге жооптоо кылбай, мындай микрофондорду өчүрүп, анан суроо беребиз дегендер ирет менен кол көтөрүп бере берсеңиздер, тактоочу сурооңуздар болсо. Анда эмесе, кимде суроо бар, берсеңиздер, урматтуу катышчылар. Менде суроо бар. Бериңиз. Бишкечө ушу 54-токтом боюнча элдик жыйын чогултуп, анан жалпы эл жана мал союу боюнча 1 жылкы соёл деп токтоп атат да. 1 жылкыга уруксаат бергиле деп атат. Андан ашыкса сойбойбуз депчи. Мурун 2-ден 3-тен союучу да. Буну кандай кылабыз? Тумтак токтотобузбу, 1 жылкыга макулдук бере беребиз? Рахмат. 54-чү токтом эмес, жарлыкка. Сиздер мен дагы абдан бир өтүнүп кетет элем. Ошол жарлыкты көңүл коюп, пункт коюп окусаңыздар. Мен 6-пунктунда бир жарлыктан өтөм. Мону эле жазылып турат президенттин жарлыгында. Көп салынган малды сойбостон жана башка ысырапкерчиликке жол бербестен өткөрүү деп турат да. Президент мал сойбосун деп тыюу салган жок. Биз типтүү жободо жамандык ырым-жырым жасалганда мал сойбосун деп жаздык. Типтүү жоло сиздерге сунушкан иретинде ал президенттин же өкмөттүн ченемдик укуктук актысы менен чектелген жок. 1 жылкыны кайсы иш-чарада союлу деп атканыңыздар, өзүңүздөр тактаңыздар. Бирок ысырапкерчиликке жол бербегендей болсун деп атат. Ысырапкерчиликке жол бербесин. Ошол биз дагы жазып атабыз, указдарда айтылып атат. Жамандык болгондо жамандык чыккан жерде деп туруп. Ошол иш-чаралар кайсы объектилерди өткөргөндөн бери жазылып атат. Үйлөрдө, коомдук жана тамактануу жайларында, перечендеринде келтирип, жана башка жерлерде деп туруп. Ошондуктан ар бир жердин каада салтын эске алуу менен мүмкүн жазсаңыздар, милдеттүү эмес, чейин деп жазсаңыздар, мисалы үчүн обязательно 1-ден 2 жылкы союсун, 1-ден 3 союсун деп милдеттендирген болуп калат. Баланчага чейин десе, анда сунуш берген да, сунуш иретинде болуп калат. Мен сиздин сурооңузга так жооп бердим бе? Биз ошондо 1 жылкы менен эл макул болуп атат, ошону менен кеңешке токтом кылып бекитип коелу дегенбиз. Ошо 1 жылкыны каалагандар сойсун, каалагандар сойбосун, алына жараша деген сыяктуу бекитсек болот да. Токтомду кабыл ала турган депутаттар, биз өзүбүздүн пикирибизди типтүү жободо бергенбиз. Сиз мага дагы тактыр киргизбей койдуңуз. Мен сизден сурадым. 1 жылкыны жакшылыккабы, жамандыккабы деп туруп. Жамандыкка. Сиздердин укугуңуздар жергиликтүү өз алдынча башкаруу
өкүлчүлүктүү органынын кабыл алган чечими ченемдүү укуктат болот. Алар мыйзамдарга өзүнөн жогору күч турган ченемдүү укуктаттарга карама каршы келбесе, ал мыйзамдуу депутаттардын эрки, сиздердин эркиңиздер. Бирок бир нерсени эске алып коюңуздар. Мыйзам кабыл алып турган болсо кийин ал мыйзамдын талабын эске алып коюңуздар. Ага чейин мынакей расмий күчүнө кирген 54-чү президенттин жарлыгы турат. Буну эске алып коюңуздар. Мен да окуп бердим. Сойбосун деген указда жок. Малды сойбосун деген текст жок. Мен суроо берсем болобу? Бериңиз. Саламатсыздарбы? Урматтуу катышуучулар. Мен Кара Сураевна Папан айылдык кеңешинин төрагасы. Биз элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, бирок такыр эле баягы тажия күнү эч нерсе союлбасын дегендей да болуп атты. Алыс жерден тууган урук келет экен, куда сөөк келет дегенде келип баягы жолдо урунду болуп келишип анан эч нерсе жебей кайра кайтып кеткенде сал оорчулук пайда болуп атат. Ошого же бир койбу, же бир нерсе сойгонго киргизип койсок болобу? Кандай болот ошол? Элдерден көп ошол кайрылуу түшүп атат да мына тажия күнү. Бизде көпчүлүгүн жана кыркылык, жылдык деген нерселер жоюлуп эле кеткен. Анан ошо баягы жамандык убагында өлүм житим болгондо биринчи тажия күнү деп коет бизде. Ошо тажия күнү бир кой союп койгонго уруксат берсек болобу, болбойбу? Сиз жергиликтүү кеңештин кеңештин төрагасы экенсиз. Жообуну бекиттиңиздер, мен суроо менен суроого суроо зат туруп анан жооп берейин. Бекиттиңиздерби жообуну? Жок, бекителекпиз. Аны иштеп чыгып аткан турбайсыздар. Анда туура суроо. Азыр эле тиги мынакей суроо беришти. Президенттин указында мал сойбосун деген жери жок. Бирок коромжуга учуратпагыла. Албек азына жараша болсун. Колунда барлар көп союп жиберип туруп, колунда жоктор кыйналып калбасын. Мындай калыстык болсун деген сөздү текстинен андадары улантып биз түшүнүшүбүз керек. Анан алыстан келген меймандар дейт. Могулу жакшылап туруп окусаңыздар, эмне максатында? Улуттун маданиятын, баалыктарын коргоо жана элдин каада салттарын сый мамиле кылууну калыптандыруу деп атат. Биз тарыхыбызга дагы, алдыбызга дагы баардыгын тең нар жак бер жак анализ жасап карашыбыз керек. Алыстан келген конокторго именно ошо жамандык чыккан үй бүлөдө кыйнабай турушун дейт. Алар өздөрү аза күтүп атышса, ошол жерден мал союлуп анан ушинтип атырса анан кайра конок күтөбү дейт. Конок күтөбү дейт. Илгери алыстан келген коноктор атайын ынтымактар болчу эмес беле, үйлөрдөн алчу эмес беле. Ошондор ысырапка өтпөй, аны үчүтпөй, курсагын ачырбай, сырттагы ошо коомдоштук болобу, ага тууган болобу, ошо чөлкөмдөн квартал деп коесуңар, бир ынтымактар болот да. Ошондо элдин ынтымагы ченелет да. Туурабы? Өлүм чыккан үйдөн неме тамак аш деле берилбейт, эми коңушусунукуна неменикине кылдырып койсок. Ошондуктан сиздер жообун иштеп чыкканда калың катмар элдин пикирин алып, аксакалдардан нар жак бер жакты көбүрөөк билгендерден президент мынакей багыт берип атат. Ошол багытты биздин чөлкөмдө кандай турмушка ашырышыбыз керек кеңешип туруп. Аша чапканга, ысырапкерчиликке жооп бербей, элдин ынтымагын да, элди бири-бирине ширлештирип турган бир маселелерге кошуп алып барып такаш керек болуп атпайбы? Кеп маселенин төркүнү ушунда. Рахмат. Рахмат. Султанбек азыр суроо эмес сунуш катары мүмкүнбү? Улатабыз. Султанбек азыр моундай болуп атат да, азыр мына жобону иштеп, жергиликтүү өз анча башкаруулар менен мамлекеттик администрацияларга ошолор жоболорду иштеп чыгып деген аябай туура жакшы болуп атат да. Жерлерде мисалы үчүн мына билесиз, айрыкча мына түштүк жеринде көбүнчө эле бүгүнкү мына немеге диний агенттиктин представителин катыштырып койсок болмок экен да. Азыр мына кечеги күнгү жума намаздарда, мына бүгүн да жума намаздарда мындай кичине бир тескери, ошол указды тескери мындай жеткирип атат да, тиги диний кызматкерлеричи. Чыгып эле баягы указды өзүнүн баарын окуп туруп эле сөзмө сөз түшүнүп түшүнбөй, моундай болуш керек, моундай болуш керек, категорично мындай кылып туруп, анан кээ бир
жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары дагы ошол жердеги мындай молдолорду жетелеп алып туруп элдин арасына барып, анан алар өздөрүнүн саясатын жүргүзүп атак мына указда мына сиз азыр айтып кеттиңиз, ар бир жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары ошол жердеги жергиликтүү кеңештер, мамлекеттик администрациялар ошо жобону иштеп чыгып, анан эл менен макулдашса, эл аябай мындай туура түшүнүп атат да. Кээ бир жерлерде жанагындай категоричный болгон жерлерде ошондо мындай бир түшүнбөстүк келип чыгып атат. Ушул боюнча дагы бир диний агенттик менен, анан тиги казият менен да бир иш чара жүргүзүп койсоңуздар жакшы болмок да. Саламатчылык кадырлы. Топтон бери байланышпай дагы өтпөй калдык. Сен абдан туура маселени козгоп атасың. Каада салт деген эмне? Каада салт деген биздин жашоо турмушубуздун ар кандай чөйрөсүндө кырындап жашап келаткан коомдун өнүгүшү менен өскөргөн жүрүм туруштун жашоо образынын бир эрежелери да. Каада салтта жалгыз эле азыр бир негизги динибиз болгон ислам дини эле таасир этпестен, ага чейинки дагы диндин ар кандай эмеси, кошто жашаган элдердин үрп адаттары ошонун баары тең таасир этет. Биз президенттин указын турмушка ашырууда же динге басым жасап, же болбосо только улуттук каада салт деп туруп бияка басым жасап кеткенибиз. Улуттук каада салтындагы прогрессивдүү, регрессивдүү түрлөрү бар. Ошондуктан биз биринчи кезекте ошол чөлкөмдө, ошол айылда, айыл аймагында, шаарда, райондо жашаган бир райондун ичиндеги айылдын ортосунда каада салттарда айырмачылык бар да. Ошол үчүн президент сиздерге айтып атат. Райондук мамлекеттик администрация, алардын комиссиясы контрольный функция ошол жердеги бөлөк айыл аймактарындагы айылдардагы жакшы саамалыктардын баарын тең. Эгерде жетекчилер туура эмес ишке барып атса, аларды жоопкерчиликке тартуу негизги. Жергиликтүү комиссиясыныкы болсо, именно жергиликтүү калктын башкы өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жогон иштеп чыгып туруп, ошо боюнча контроль жүргүзүп туруп, ошону турмушка ашыруу болуп атпайбы? Бул туура айтып атасың. Биз эметти эле азыр бардык тармактар боюнча активдүү түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Кичине ошондон бир жагына болуп кеткен аша чапкандар да болуп атат. Муну эске алалы кадыралы. Рахмат. Уруксатпы сурай берсек? Бериңиздер. Мен Базаркоргон районунун Кызылөңкүр айыл өкмөт башчысымын. Азыр карап угуп отурабыз. Бир жылкыга да уруксат болобу десе, депутаттар өздөрү чечим чыгарсын болот. Бизде мисалы бир койго уруксат берип койсок, башка тараптан угат дагы бир жылкыга уруксат бериптир, бизге эмне бербейт деген маселе болуп калат да. Ошон үчүн бардык буну жогорку кеңеш өзү иштеп чыкса туура болмок деп ойлойм да. Бир эмеге токтолупчу. Азыр ар айылдык ар депутаттар ар түрдүү чечим чыгарып коет да. Ар айыл аймактык. Кандай дейсиз ушуга? Кызылөңкүрлүк тууганым, абдан жакшы маселени айттың. Жана мен маалымат иретинде силерге айтып кеттим, бул президенттин указы. Ушу менен азыркы тапта жогорку кеңеште ушул эле максатта мыйзам долбоору иштелип чыгып, коомдук талкуудан өтүп, атат Кыргыз Республикасынын үйлөнүү той, үй бүлөлүк салтанаттарды маркумду акыркы сапарга узатуу жана маркумдун ээсине арналган иш-чараларды өткөрүүнү тартипке келтирүү жөнүндө. Эгерде ошол мыйзамда ар бир иш-чаранын түрүн көргөзүп туруп, могул иш-чарада мал союлсун, мында бото союлганга уруксат, мында жылкы союлганга уруксат деп фокустан ошондой бир ченемдерди карап, кабыл алынып калса, аны аткарууга жатат. Ал азырынча долбоор. Президенттин указында айра-айра айтып атам. Мал союлбасын деген жер жок. Малды ысырап корчулуп төмөндөткүлө дейт. Малды көп сойбогула деп атат. Сиздин айыл аймактарда жергиликтүү кеңеш бар.
bir jергilиктүү кеңештин чечими менен экинчи жергиликтүү кеңештин чечими дал келбей калышы ыктымал. Бирок өкмөнүн тең юридикалык күчү болот. Өкмөнүн тең күчү. Эгерде президенттин указында мал союлбасын деген норма болсо, анда ошону аткарла деп айтат элек. Мыйзамды күтө туралы. Бирок элдерге туура түшүнүңүздөр. Элдерге туура түшүнүңүздөр. Кээ бир жерлерде болду мал сойгонго. Мисалы үчүн мынакей, мондай болду. 1-марттан 10-мартка чейин 86 жамандык болгон экен биздеги маалыматтар боюнча. Ошонун 2 гана учурунда жылкы союлуптур. Калгандарында 1-2 жандык союлуптур. Демек, президенттин жүргүзгөн саясатын, көрсөткөн багытын жеринде сиздер туура колдоп атасыздар деген ишеним бар. Рахмат, туура колдоп. Туура түшүнүп атабыз, элге түшүнүп берип атабыз. Саламатсыздарбы? Москва району Султан Бакасович. Биз түшүнбөй жатабыз да, бизге жогору жактан даже толуктагы сойбойсуңар деген тапшырма келип атат. Анан биз бул жерде сиз башкача айтып атасыздар да. Бизге конкретный бир тапшырма бериңиздер, биз ошону аткарайлы. Биз аткаруу бийлигибиз да. Анан кийин бул жерде мындай деп атат, ал жерде андай деп атат. Анда мына указ максатка жетпей калып атпайбы? Сиз ким болуп иштейсиз? Мен Москва району акими болуп иштейм. Жакшы. Сиздер жобону бекиттиңиздерби өзүңүздөр? Саламатсыз. Саламатсыз. Кандай дейсиз? Сиздер жобоңуздарды бекиттиңиздерби? Жок, биз жобону бекиткен жокпуз. Ар бир айылдык кеңеш өзүнүн жобосун иштеп чыгып анан бекитсин деп атпайсыздарбы? Указдын 4-пункту. Райондун жобосун иштедик, биз бирок область боюнча же Кыргызстан боюнча бирдей кылайлы деген команданы күтүп атабыз. А бирок бүгүнкү күнгө чейин толуктагы союлбасын деген тапшырма келип атат да бизге. Эми тапшырманы кимдер берип атат, бергендер берип аткандыр, мен сиздерге указды колума кармап алып. Мен дагы эч ким тапшырма берген жок. Менин милдетим бүгүн сиздерге указды түшүндүрүп берүү. Биздин сунушталган жобонун түшүнбөгөн маселелери боюнча ошого түшүндүрүп берүү. Менин билгенимде указда райондук мамлекеттик администрацияларга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жогору жактан көрсөтмөнү күтүп отурбай, эртерээк өздөрүнүн жобосун иштеп чыгып, ошону турмушка ашыруу тапшырылып атат биякта. Ошондуктан сиздер жобоңуздарды шпаргалка катарында биз дагы жибергенбиз баарыңыздарга, ошону мүмкүн болсо эртелесеңиздер жакшы эле болот эле. Биз жобону иштеп чыкканбыз. Проектлеринче. Отабыз айта бериңиз. Угулдабы? Ултат. Бирок аны мындай ошол бирдей кылбайлы деп атам да, бир область жок дегенде бир область бирдей мындай чечимге келсек деп атабыз да. Эми президенттин областтагы өкүлү менен ошону кеңешип турган аны өзүңүздөр деле жасап көрсөңүздөр болот. Өзүңүздөр деле жасап көрсөңүздөр болот. Бул жерде шаарларда, айылдардан башталып жобону иштеп чыгуу. Президенттин өкүлүнө дагы, сиздерге дагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу 3 субъектке тапшырма берилип атат. Аны ар бир областтын, ар бир райондун өзүнүн өзгөчөлүгү бар, ошого жараша жобоңуздарды бекитип туруп, мүмкүн такдирде тыюу саласыздар. Саламатсыздарбы? Мен сиздерге тыюу салууга уруксат берилет деп айта албайм. Мен указдын духу менен гана түшүндүрмө берип атам сиздерге. Саламатсыздарбы, уруксатпы суроо берсек болобу? Саламатчылык бериңиз суроңузду. Менин атым Шабданов Аскар, Талас шаарынын мэри. Жобо боюнча айтып кете турган маселе, биз Талас областында буюрса өкүлчүлүк менен сүйлөшүп атабыз. Бизде 37 айыл өкмөт, бир шаар бар, муниципалитеттерди айта турган болсок. Анан кийин ошо жоболордун баардыгын өкүлчүлүктөн чогултуп, формировать этип, жергиликтүү менталитетке жараша бир жалпы жобо кылсак деп атабыз Талас областы боюнча. Анан кайра ошол 38 кеңешке түшүрүп кабыл алсакпы деген пландарыбыз бар. Болгону бир маселе бизге түшүнүксүз болуп атат.
жанагы штрафтарды коюу маселеси ошо юридический жактан кандай болот? Сумманы го мейли эми депутаттарыбыз кеңеш өзү коюп берсе суммасын. Мисалы бизде 200 миңден 500 миңге чейин штраф төлөнөт деп атат да. Ошо процедураны кандай кылсак болот? Юридический бир консультация берсеңиздер. Ошону ким өндүрөт, кандай жол менен өндүрөт деген суроо туулат да. Рахмат. Рахмат. Абдан көйгөйлүү маселени көтөрдүңүз. Биз жанагы жободо ошол айыпка да тартылат деген жер бар. Анткени биз бул жоба бир күндүк болбош керек. Бул жоба жок дегенде бир жарым жыл иштей турган жоба деп туруп. Мен сиздерге айтып кеттим. Азыркы тапта жогорку кеңеште мыйзам долбоору каралып жатат. Ушул мыйзам долбоору менен параллельно Кыргыз Республикасынын бузуулар боюнча кодекси деген бар. Ошо кодекске дагы толуктоолорду киргизүү, өзгөртүүлөрдү киргизүү каралып атат. Ошол үй бүлөлүк салттараттарды жана матымды эскерүү үй адаттарында аныкталган тартипти бузгандарга чара көрүү боюнча. Бирок бул проект. Биз ошол проектти эске алуу менен жазганбыз. Эми кандай өлчөмдө айып салса болот деп атасыздар. Кайталап айтайын, жергиликтүү кеңеш өзү каалап туруп каалаган сумманы айып салат деп чечим чыгарууга укугу жок. Жергиликтүү кеңеш мыйзамдын алкагында, указдын алкагында, өкмөттүн токтомунун алкагында, же болбосо өзүнүн кабыл алган токтомунан юридикалык күчтөрү жогору турган ченемдик алкагында ана штрафтарды белгилей алат. Эгерде ошол ченемдик укуктар каралса, азыркы тапта кандай? Азыркы тапта коомдук уят кароо деген да бар. Муну белгилей аласыздар. Анткени коомчулук бар. Сиздер коомчулуктун пикирин эске алуу менен жобону бекитип атасыздар. Анан эле аша чаап кетпеңиздер. 200 миң, 100 миң деген баланча расчеттик көрсөткүч дегенди жергиликтүү кеңешке андай штрафтарды, айыптарды аныктоого мыйзам мүмкүнчүлүк берген эмес. Эгер андан жогору турган мыйзамдарда токтомдордо каралса каралат. Азырынча шарттамаларга. Мүмкүн жакында кабыл алынып калса, ошондон кийин аны турмушка ашыруу боюнча тийиштүү толуктоолорду киргизип аласыздар. Анда ким салат? Комиссия салабы? Кимisi салат ошонун баардыгы. Анткени силерде бузуулар боюнча да комиссия бар. Бул болсо үй бүлөлүк салттарды жана матымдарды эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча комиссия түзүп атасыздар. Ошондуктан көп аша чаап кетпеңиздер. Же болбосо айып салганга азыр укуктук негиз жок. Саламатсыздарбы? Суроо берсек болобу? Саламатчылык бериңиз, суроңузду. Тоң району Төркүл айыл өкмөтү жоопту катчы Дыйканбаева Света. Бүгүн эле администрацияда болуп өттү бир жыйын, ошондо айтылды да, бул президенттин жарлыгына карата президенттин кайра ошо жобосу чыкты депчи. Ошо жобону эле республика боюнча бирдей кабыл алсак кандай болот? Тигил область башканы, бул область башканы кылбай эле бир эле жобо кабыл алсак, ошо менен иш алып барсак жакшы болмок да. Ушул сунушту киргизмекмин. Анан ошо жерде жободо жазылып турат дейт да, бир да мал союлбасын деп. Бир да мал союлбасын деп турат дейт. А жерде кой, уй, жылкы деген жазуу жок. Бир да мал союлбасын деп турат. Анан ошо жагында карап бирдей жобо кабыл алсак жакшы болмок да. Света, сен абдан бир жакшы бир пикирди айтып атасың. Мунун эки жагы бар. Биринчи, жергиликтүү бийлик кечирип коюңуздар, катуураак тийип калса жоопкерчиликтен качып атасыздар. Экинчи, жана мен айтып аткан мыйзамда кабыл алынып калса, анда министрлер кабинети токтом менен ошол жобону бекитет. Ошол жобону же бөлөк жобону. Азыркы сиздерге биздин агенттик тарабынан иштелип сунушталган жобо, бул сиздер үчүн методикалык жардам. Сиздер үчүн методикалык жардам. Ал жерде 4-чү пункттун 4.1 деген подпункчасы бар. Ошол жерде өлгөндө эске алуу үрүм-жыгымдарын акыркы сапар узатуу,
3-лік, 7-лік, 40-лік өткенде мал союға болбойт. Тыйым салынат деп атабыз. Бул биздин намерение. Чече турган сиздер. Бул биздин намерение. Эгерде мыйзамга уралып калды, ошол жерде министрлер кабинети токтомго алат дегенде, ошондон алынат. Ага чейин азыр тапшырма сиздерге берилип атат. Жоопкерчиликти алыңыздар өзүңүздөр, жобону бекитиңиздер. Кайсы жери жакпаганын, кайсы структурасы сиздерге ачык деле ойлойсуңар, алым салгыла. Кайсынысы туура дейсиздер, киргизип алыңыздар. Чече турган сиздер. Рахмат. Суроңузда да бир вопросум бар эле да. Жобону бирдей кабыл албасак, тигил айылдыкы мындай экен. Бюджеттики мындай экен, бирдей кабыл алганыбыз жакшы болот да бизге. Бул маселе да абдан туура. Мына кызыл өкүрлүк туугандары айтты. Таластын мэри айтып атат. Москванын акими айтып атат, ошону өтөлдөп туруп. Мүмкүн жана бардыгын тең сунуштарын топтоп, антиментип алып туруп, бардыгын тең биринчи президенттин областтагы ыйгарым өкүлү да кабыл алып, анан чүргөнүңүздөр туурадыр. Мүмкүн этегинен өйдө баштаганыңыздар туурадыр. Бул туура деп бизге акыркы чындыкты мен сиздерге айтып бере албайм. Мен указды гана талкыбайт этип берем сиздерге. Аны жерин шартына жараша, өзүңүздөргө кандай ыңгайлуу туура болот деп эсептесеңер, ошондой жасагыла. Мисалы үчүн, мага таластын менин айтканы жакты. Рахмат. Кийинки катышуучуларга кимде суроо? Менде суроо бар эле. Угутабыз сизди. Өзүңүз таанышыңыз. Мен Чыныбаева Гүлсүн Абдрасуловна, Жети Өгүз районундагы Кызыл Суу айылдык кеңешинин төрайымымын. Бүгүнкү онлайн ушул конференцияны абдан туура уюштуруптурсуздар. Биз дагы аша чаап кеткен жактарыбызды көрүп атабыз. Ушул жерден угулуп атабы? Угулуп атат. Айта бериңиз. Мына Юрис мырза абдан туура айтып атат, жергиликтүү бийлик жоопкерчиликтен качып атасыздар деп. Туп-туура. Бул иш-чара кеткенде эле эч мал союлбасын деген багытта кетти. Муну дин адамдары дасторконго чейин кирише баштаган учур болуп атат. Бөрк ал десе баш алып. Анан элдин ичинде ар кандай пикир айтылып, ар ким жоопкерчиликти алгысы келбей атат. Ооба, бул эми жобону талкуулап келгенде балким түштүк жак бир, түндүк жак бир менталитетке карата кабыл алсак болот. Анан сиздер бир жакшы түшүнүктөрдү бердиңиздер, элдин ичиндеги көп мындай бир ичара сөздөрдү ачыкка чыгып атат да. Мынча сойбо деп ар бир үй бүлөнүн укугу бар. Ал эми көтөрүлгөн маселе абдан туура. Балким ушул буга чейин, бир малга чейин 4-5 малдан союлган учурлар бар, ар бир үй бүлөнүн ар кандай шарты бар да. Анан ар бир жаманчылыкты, жакшычылыкты бөлүп келип, жанагы жергиликтүү областтар болобу, же болсо түштүк, түндүк болобу менталитетке жараса чечип, бир күндө эле баарын токтотуп коюу кичине оор аң сезим дегендер бар. Мурда эле биздин дин аалымдары ыйлабагыла, үн чыгарбагыла деп бир конфликттер чыгып кеткен. Эми таптакыр тоокта сойбогула десе, мындай элдин арасында ар кандай ойду жаратып атат да. Муну кеңири талкуулаш керек экен, биз деле түшүнүп түшүнбөй, биз ушундай түшүнгөнбүз. Бир-эки эле кой союлуш керек, калган союлбаш керек деген норма катары түшүнүп атканбыз. Бүгүнкү сиздердин конференцияга рахмат. Бул бүгүнкү эле конференция менен бүтчүдөй эмес окшойт. Муну кеңешип, талкуулашып иш алып барат экенбиз. Рахмат. Ушул жерден өтүнүч, сиздерден өтүнүч. Мамлекетибиз светский мамлекет болгондон кийин президенттин жарлыгын дин аалымдары фатва деп чыгарып, анан ушул аралашып кеткени келечекте мындай жакшы деле болбойт деп ойлойбуз да. Рахмат. Чоң рахмат, пикириңизге. Кийинки катышууларда суроо болсо. Жакшы маселени козгоп атасыз. суроо. Бул жерден Султан Бакасович, мүмкүн болсо кийинки суроону угуп алып туруп чогуу жооп берип койсоңуз, сураңыз сизди. Кандай десеңиз? Азыркы суроого жооп берсин. Менде да бир суроо бар эле.
Саламатсыздарбы? Кажысай айылынан болом, Байгазиева Чынара Байгазиевна. Ооба, бүгүнкү конференция аябай сонун болуп атат. Чынында аябай бизге керек болчу. Айыл жергесинде көптөгөн ушул боюнча маселелер аябай көп көтөрүлүп атат. Бирок мамлекеттик бийлик органдарында тургандарга азыр мен сиздерге бир катты окуп берейин. Ушундай каттар келип атат да, бул боюнча эмне деп жооп бере аласыздар? Президенттин тапшырмасын сиздерге жеткирем деп атат. Урматтуу бийлик төбөлдөрү, Тажияда мал союун тыюу боюнча жарлыгымды аткарбай жатасыздар. Айрым айылдарда 1ден, 2ден, 3ден кой союу фактылары болуп жатат. Бүгүндөн баштап бийликтөө иштерин жүргүзөбүз. Кайсы областта Тажиядан кан чыккан факт болсо, губернатор баш болуп, айыл өкмөттөргө чейин участкалык милиционерлер, жетекчилер кызматтан кетесиздер. Тажияда керек болсо бир да тоок союлбасын деген каттар келип атат да. Бул каттарга кандай жооп бере аласыздар? Бул жерде акимдер өзүнөн кийинки турган органдарга, айыл өкмөт башчыларына тыюу салып атат. Айыл өкмөт башчылары болсо элдерге тыюу салып атат. Элдин ортосунда аябай кыжаалат болуу маселеси көп болуп атат да. Анан биз мисалы ушул президенттин жиберген катына түшүнө албай турабыз. Рахмат. Андан эсе Султан Бакаш эки суроону коштуп жооп берсеңиз. Жакшы суроолорду бердиңиздер. Биринчиге Гүлсүн Абдырасуловнун суроосуна өтеле. Эми сиз президенттин указы менен дагы таанышсаңыз болсо керек. Туура айтып атасыз, биздин өлкө светтик өлкө, мамлекет динден ажыратылган. Ошол эле убакта бир колунда жашап аткандан кийин бул дин кызматкерлери менен айрым маселелер боюнча алып барылып атат да. Бирок кереңдети алардын кийип кеткени бул аша чапкандык болот. Президенттин указында да буларды атайын ушул маселелерге кол кабыш кылууга деген атайын сунуштары бар. Ошондуктан экинчи суроо менен биринчи суроонун аягына да толугураак жооп могул эле болот го дейм. Сиздердин колуңуздарда жетекчилик ала турган бир документиңиздер болуш керек. Президенттин указы, аны турмушка ашыра турган жобо. Жобону эртерээк иштеп чыгыңыздар. Арыкталган тартипти бекитиңиздер. Күчүнө киргизиңиздер. Ал тууралуу тиешелүү кызмат органдары эмне болду эми? Угуруп атабы? Угултат айтып бересиз. Тиешелүү кызмат адамдарын, органдарды маалымат. Биринчи жобону бекитиңиздерчи. Эч нерсени бекитпей эле тигил антип атат, бул минтип атат деп туруп эле шылтоолорду жетип атабыз. Бекитиңиздер, мүмкүн жобоңуздарда такыр сиздерде ошону колдоп туруп бир дагы мал союлбасын деп. Указдын идеясы сарамжалдуулукка барып атат. Сатчалдык адилеттүүлүккө багытталып атат. Малды ашыкча сойбогула деп атат. Ысырапкорчулукка барбагыла деп атат. Жашоо ансыздагы дүйнөдө болуп аткан ар кандай саясий жана башка окуялар боюнча күнүгө баа продуктыларга, бардыгы буюм таяндарга жогорулуп турат. Биринчи шагыңызда дагы айтып коеюн. Жобону бекитиңиздер. Рахмат. Уруксат суроо берсем болобу? Бериңиз. Менин атым Кубанычбек, Манас районунун майыл өкмөтү, атым Кубанычбек. Урматтуу Султан Бакасович, сиз жанатан бери угуп атабыз, түшүнүп эле атабыз. Энди мындай суроо да, сиз жанатан бери биз жанагындай жамандыкты гана эстип атабыз да. Мына алдыда Ноорус келатат. Баарыңыздар билесиңер. Биздин айылда, айылдын деңгээлинде, көчө эмес, айыл өкмөттүн деңгээлинде чоң жылда Ноорус өтөт. Буга элди массовый катышат да. Анан берде албетте жанагы билесиздер, кыргыздарда бул мал союлат, жанагындай оюн культурный массалар болот да. Бирок малды жааматка бөлүнүп алат да жылда. Ошол жерде кадимкидей эле жанагы сизге айтып атканыңызга карама каршы келе турган нерселер көп болот да. Ири малдар союлат.
Даршоркон жайлап, тиги бу дегендер. Бирок буну эл ар ким өзү ошо жаамат менен 1000 сомдон ушундай жыл бою даярданып чогулуп, анан ошону уюштурат. Бул эми азыр сизге эметкенге бул карама каршы келеби? Рахмат. Варысты Кубанычбек мырза, мен барыңыздардан ушу менен 3-чү, 4-чү жолу кайрылып суранып атам. Президенттин указын жакшылап окусаңыздар. Мен окуп берейин, аталышын. Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскөрүп үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөндөп туруп атат. Орус үй бүлөлүк салтпы, үрп-адатпы? Бул элдик да, туурабы? Бул биринчи. Экинчи. Райондо бардык иш-чараларга социалдык экономикалык өрүшүнө коомдук тартып койчу, эмненен бардыгын тең жол бара турган аким бар. Ошону райондук деңгээлде эле макулдашып алып, айыл өкмөт кеңештери менен макулдашып алып туруп иш-чараны сойсоңуздар союп, сойбосоңуздар союп өткөрсө болот да. Сиздин сурооңуз бүгүнкү талкуулап жаткан указдын чегинен сырткары маселе болуп калды. Бирок ошондой болсо сунуш керек. Макулдашыңыз. Атайын райондук мамлекеттик бийлик бар. Айыл өкмөтү бар. Анан бир жетиге келип алып туруп, ошонун турмушка ашырыңыздар. Рахмат Султан Бакасович, түшүндүм. Рахмат. Дагы кимде суроо бар? Султан Бакасович, мен Тургунбаев Зарлык агенттиктин түштүк аймактаралык бөлүмүнүн баш кадисимин. Мен суроом, жергиликтүү башкаруу органдары айылдык кеңештин жобону бекиткенден кийин анан чара көрүү маселелери жободо бекитилип калса, мисалы укук Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинде бир дагы беренесинде көрсөтүлгөн эмес. Анда көрсөтүлбөсө булар кантип чара көрүшөт? Ошол жагын бир айта кетсеңиз жакшы болмок. Рахмат. Саламатсызбы, Зарлык Тургунбаевич. Мен эми жана айтып кеттим, кайталоомо туура келет. Учурда жогорку кеңеште ушул маселе боюнча мыйзам долбоору иштелип чыккан депутаттар тарабынан коомдук талкуудан өтүп атат. Ошол мыйзам менен параллельно сиз айткан Кыргыз Республикасынын укук тартибин бузууга кодексине өзгөртүү киргизип толуктанып атат. Эгер ошолор күчүнө кирип кабыл алынып калса, ошондон кийин айып салуу маселеси чечилет. Ага чейин жергиликтүү кеңештер айып салууну өткөрөт. Ага чейин кандай чаралар? Коомдук таасир этүү чаралары, коомдук уяткаруу, билбейм, Кыргыз үчүн, деги эле эреттеги эл үчүн, эл алдына чыгарып, өзгөчө улуу муун үчүн эл алдына чыгарып уяткаргандан ашык штрафтан дагы ошол күчтүүрөөк болсо керек. Ал эми кызмат адамдары президенттин указын аткарбагандыгы үчүн тартиптик жаза чаралары бар. Анын жетекчилери канчалык деңгээлде кызмат адамы өзү үлгү көрсөтүүнүн олтуна туура эмес жолго барды, ишти уюштура алган жок. Аны ошол мыйзамдын чегинде ага чара көрөт. Болбосо айып салуу деген жок азырынча. Келечекте болот. Рахмат чоң. Анда эмесе Уготаз өзү таныштырып сурооңузду берет. Чоңсторой району Ата айыл өкмөтүнүн башчысы Жаңыбаев аскер. Ушул боюнча Султан Бакасович, райондук маанидеги дайде уже чаралар, жоболор бекитилип, такыр бир дагы мал союлбасын деген немелер чыгып калды. 40 жылдык өтпөсүн, жумалык деген өтпөсүн деген аябай немелерди коюлду да. Анан ушуга баягы биздин жанагы бизге келип атпайбы? Эгерде тоок союлса, губернатордон баштап жооп бересиңер деп, жана биз ошол боюнча жобону кабыл алып алдык да. Эми ошону бекитебизби? Бирок сиздин
окуганыңызга айтып бергениңизге карасак президент указында мал союлбасын деген жок болуп атат да. Элдин немеси ушу 1 кой 2 кой сойсо болот деген бир немелери болуп атат да. Соғыстарға туған аскер туған саламатшылықты. Эми сіздердің депутаттарды Кыргызстар емес, оны кабыл алып расмий документ менен бекиткенден кийин аны аткарыш керек болот. Оны биз мынакей оны кабыл ал деп өткөн жок. Биз силерге багыт бердик. Жардам бердик. Кабыл алдыңарбы? А дегенден бөлеш керек. Ошол жобаларга өзгөртүү кокустан кийин зарылчылык болуп калып өзгөртүү киришкенге чейин аны аткарып туура келет. Болбосо туура ошол жобонун негизинде жооп бересиз. Кимге тиешелүү болсо. Биздеги райондон чегинде жооп болуш керек. Жооп азыр кимдер үчүн бар? Кызмат адамдары үчүн бар жооп. Азыр жооп уят кароо деген таасир этүү чарасы бар. Пока азырынча. Уатча өлчөмдө айып салынсын деген жок. Хотя бы день раньше. Спасибо. Рахмат, түшүнүктүү Султан Макаров. Катышуулар бири-бирибизге жоктоо кылбай, мүмкүн болсо суроо бербегендер микрофонуңуздарды өчүрүп коюңуздар, суранат сиздерден. Суроо бере тургандар кезек-кезеги менен өзүңүздөрдү тааныштырып берсеңиздер. Кимде суроо бар? Урматтуу катышуулар, суроо барбы? Мүмкүнбү? Да айтпайын дедим эле дагы бир пикир чыкты да жанагы сөздөрдөн кийин. Мына азыр негизи элдин арасындагы эң мындай түшүнбөстүк нерсе келип ушул дин кызматчыларынын мамлекеттик бийлик органдарына таасири, саясатка тийгизген таасири чоң болуп атат. Даже мына кечээ күнгү 8 мартта ар бир мына жума күндөрү мен жана айтып кеттим ошондо. Гүл сатпагыла, гүл сатып албагыла, бул арам. Деги бул президенттин указы боюнча деп туруп ошого таянып ушундай иштер болгон үчүн элдин арасында бир топ мындай түшүнбөстүк келип чыгып атат да. Ушул маселе боюнча дагы бир өзүнчө дагы бир түшүнүктөрдү берип койсоңуздар жакшы болмок. Рахмат, Султан Макаров. Жооп. Кадыралы диндин ар кандай багыттары бар. Радикалдык багыттагы тиги иштегендери бар. Эми биз деле коомдон сырткары жашаган жокпуз, жаңыбызды белгилей дегендер бар. Эми ар кимдин оозун тие албайсың. Ар кимдин өзүнүн баягы деңгээлинде мынаны түшүндүрө берет. Бирок ар бир айткан сөздүн баарын тең, муну баланча аалым айтты эле, баланча айтты эле деп жетекчиликке алуунун алдында ошону баарын тең салыштырып карап, канчалык деңгээлде мыйзамдуу. Эгер мыйзам болсо, токтом болсо, бул ошол мамлекеттин, расмий бийликтин расмий документи. Ал аткарууга жатат. Дини алымдардын айткан сөздөрү. Эгер ошо сиздердин ички дүйнөңүздөргө туура келеби? Аткарыңыздар. Ар кимдин ынанымы бар. Келбейби? Аткарбаңыздар, ии деп коюңуздар. Рахмат. Туура эмес түшүнүп калдыңыз окшойт. Ал жерде айтып атпайм, конечно, ар ким өзүнүн ички дүйнөсү менен бул жерде ошол мамлекет биздин президенттин указына таянып, ошол жума намазга жүздөгөн, миңдеген адамдар келет. Ар бир жумадачы. Ошол жерде указды слово в слово окуп туруп, же түшүнүп-түшүнбөйчү, даже тилдери келбейт. Анан мына ысырапкерчилик деп туруп, ошого ыктап туруп, мына майрамдабагыздар. Ушуларга кичине бир мындай кандай десем, бир ошол муфтият менен сүйлөшүп туруп, мындай аларга да өзүнүн айтканына жооп бере турган болуш керек. Ал жерде көп
жаштар отурат көбүнчөчү азыр мына өзүңүз да байкап атасыз, не только бир Жалал Абад Ошто эмес, мына Бишкекте дагы элдин баары жума намазга барат жаштарыбыз. Анан ошол жерде булардын айткан сөзү менен жана мен агалары каршы эмесмин. Ар ким өзүнүн ишин кылыш керек. Да исламды түшүндүрсүн. Бирок президенттин указына ысырапкерчиликти кылбагыла, гүлдү алсаңар арам, бул ошо ысырап болот деп айтып атпайбы? Вот ушул жагын айтып атам мен. Атак ар ким өзүнүн ишин да түшүндүрүш керек. Азыр ал менен тиги сенин кийинки экинчи сурооңду жеткире түшүнгөн эмес экенмин. Туура айтып атасың. Эгерде ошентип туруп президенттин указын бурмалап барганда түшүндүрө берсе, ал туура эмес болуп калат. Анда биз дагы бияктагы немесине маалымдар кылалы. Бийликтин жогору жакка дагы ошондой маалымдарды кетирели. Туура айтып аткан экенсиң. Уруксат берсеңер, мен да ошол суроону күчөтүп коеюнчу. Туура сөз болуп атат. Мен кайра экинчи чыгууга туура келип атат. Ошол ысырапкорчулук деген жакшы маселени сразу эле жободо иштелип чыга электи эле. 40 берилбесин, аш берилбесин, мал союлбасын деген мен бекер айткан жокмун да. Ушул учурда дин бийликке аралашып кеткендей эле сезим болуп атат. Ушул маселесинде ажырата жооп берип койбосо, ал гүл алабызбы, албайбызбы өзүбүздүн ишибиз. Мамлекеттин саясатында дагы бул аягы жакшы болбой калышы мүмкүн деген ойда. Сиздин чочулугуңузда туура экен. Жеринде ошондой иштер жүрүп атчу болсо, тиешелүү инстанцияларга маалымдар кылып, муфтий тарапка дагы ушундай өзүбүздүн пикирлерибизди кагаз жүзүндө да болсо да жеткирели. Абдан туура экен. Рахмат. Урматтуу катышчылар, микрофонуңуздарды өчүрүп койсоңуздар, жолтоо кылбасаңыздар, сураны сиздерден. Кимде суроо болсо, суроо бериңиздер. Мен дагы сүйлөп койсом болобу? Отосуздар. Мен оюм мындай эле да. Азыр эми чындыгында эле бизгече эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө ар бир мечиттин имамдарын кошо алып жүрдүк да. Азыр көпчүлүгү эле Кыргызстан боюнча эле көпчүлүгү эле баягы мечитти имамдарды угуп атпайбы? Эми олор деле баягы кылган жери жок. Биз намаз деп жүрөбүз го, мусулманбыз да. Мен оюм мынандай эле. Ушуну бир эле Кыргызстан боюнча эле бир чечимге келсек, азыр бир катышуучу сүйлөп кетти, 1 жылкыга уруксат берсек деп. Же бир кой, же бир тоок, же бир жылкы кылып бир эле макулдашып ушуну бир жобону бар жогубуз бири-бирибизге жакын кылып чыгарсак жакшы болот эле. Мисалы үчүн биз Оштон эртең Жалал Абадка бара турган болсо, мына Куда сөйөк тууган урук деген бар. О жерде жылкы союп аткан болсо, биз бияктан жобону бир кой соесуңар деп иштеп чыгарып койсок, Жалал Абадта мындай союлуп атат экен го, силер эмне үчүн бир кой деп чыгаргансыңар деген түшүнбөстүктөр дагы болушу мүмкүн да. Ошону азыр дагы бирөөсү неме кылып кетти, жогорку кеңештен эле ушуну өзү неме кылып чыгарса жакшы болмок экен, бизди баягы түшүнүксүз немеге калтырбайчы. Мен да ушу сунушту колдойт элем, ушу сунушту мен да киргизгем. Себеби азыр мындай болуп атат да, кече муфтияттын фатвасы деп имамдар жума намаздарда немелерди айтып атат, 3 күнгө чейин неме көбүнчө бизде мына өлүк чыгарган боюнча айтылып атат, 3 күнгө чейин ошол үйдөн жыт чыкпасын деген түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. 3 күндөн кийин бир кой соесунбу, эхсан кылып кичине неме кылып койсоңор болот деп атат. Кече мына неме маселе ошо элдин арасында ар кыл суроолор болот экен. Ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кетип атканда эртең орозо жакындап келип атат. Ооз ачар маселеси кандай болот деген суроолор да туру келди. Ушуну биздин айыл өкмөттөрдү, айылдык кеңештин депутаттары кыйнабай эле нар жактан бир неме Кыргызстан боюнча бир мыйзам болуп калат экен эле дагы, ошого бар жогубуз баш ийип калат элек да. Чоң рахмат, оюңузга чоң рахмат. Биз уктук, буга чейин Султан Бакашев дагы айтып өттү өзүнүн жоопторунда.
азыр мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралып атат. Ал мыйзам долбоору кабыл алынып, президенттин кароосуна кол коюлууга жиберилгенден кийин президент кол койгондо билебиз кандай тартип, кандай эреже киргизилгенинчи. Ошондуктан күтө турсак, бирок ошол эле учурда бүгүнкү биздин уюштурган эң негизги темабыз бул президенттин жарлыгын түшүндүрүү болуп атат. Туура айтасыздар, жерлерде ар кандай ой пикир болуп атат, карама каршы пикирлер айтылып атат. Мына азыр дагы ушул конференциянын алкагында дагы бир топ ойлор айтылды. Ошондуктан биз дагы үмүттөнөбүз. Мамлекеттик деңгээлде жогорку кеңеш тарабынан мыйзам кабыл алынып калса, ал боюнча дагы ушундай иш чара өткөрүп сиздерге маалымат беребиз. Азыр жарлыктын алкагында дагы суроолор болсо суроо берсеңиздер, урматтуу катышуучулар. Мен сүйлөсөм болобу? Угуп атабыз сизди. Биз Алай району Алай Белекбаев атындагы Алай айыл өкмөтүнүн жетекчисимин да. Бизде ошол бир 7 айыл бар. 7 айылга бүт чогулуштарды ушул жобо боюнча, жарлык боюнча түшүндүрүү иштерин кылдык. Бирок эң көп аксакалдар каршы болду да. Даже ушундай сөздөр болду. Мен балама нааразы болом, мына бетин айтып коеюн деди да. Анан кийин булар суранып атат азыр. Эгер жылдыкка бир бодо деген жерлери анча-мынча болуп атат экен, ошондой угулуп калыптыр. Ошого бир жылкы кылып, анан мына немеге тажия күнү ошо бир эле койду чектеп берсе жакшы эле, эчтеке союлбасын деген менен бекитип дагы союлуулар болот да баары бир деп атышат. Анан эң жаман жери эртең биздин башыбызга бир бала болгудай да, кокустан буякта жоодо иштелип, тажияда макул союла берсин дагы, же жылдыкта союла берсин десе, азыр биз кээ жылдыктарды дагы алдын алып койдук эле. Кээ адамдар айтып атат, эртең кокустан башка бирөөнүн жылдыгында союлуп кетсе, башыңар менен силер мен уяткарып койдуңар мени деп атышат да. Анан буга өтө олуттуу карап, бая бир эжеби ким айтып кетти, аке айтып кетти, ошол бул эртең сөз дагы көбөйгүдөй элдин арасында, бизге нааразычылык күчөгүдөй. Ошого толук кандуу Кыргызстан боюнча бир чечим чыгарыш керек. Таласка башка, Алайга башка болсо, баягы айткандай Таласта союлуп атыптыр, Алайда союлуп атыптыр деген сөз кетет. Ошого бир эле жоо менен биздин сунуштарыбызды азыр эми сиздер угуп атсаңыздар, биз протоколду ошо айылдар менен жолукканда да бүт сунуштарды район жетекчиликтерине да берип атабыз, беребиз. Ошого бир гана Кыргызстан боюнча бир чечим болсо жакшы болот эле. Бул баардыгыңыздардын эле оюңуздар. Жергиликтүү кеңештин депутаттары да айтып атат, ар ким ар жерде жоо чыгарып алса, эртең тополоң болот бунун аркасынан депчи. Ошого биздин сунушубуз баардык жерде Кыргызстан боюнча азыр президент киришиптир деп эл деле мындай моюн сунуп калды да. Анан ошо сунуштары жылдыкка бир бодо берсе деп атат, неме жылкы дегендей кылып атышат биздечи Алайда. Рахмат. Эң чоң маселе айттым. Мен дагы кошумчалап койсом, биз дагы ушинтип 2-3 иш чараны токтотуп койдук да. Кече бир жерде 2-3 жерде өлүм болду эле, союштарды токтотуп койдук. Эгер азыркыдай дагы бодо неме кошулуп кетсе, элдин алдында биздин жооп беришибиз кыйыныраак болуп калат да. Урматтуу катышуучулар, кетип атат. Жолтоо кылбасаңыздар, телефонуңуздарды, микрофонун өчүрүп коюңуздар. Суроо бербеген катышуучулар. Оюңуздарга рахмат, пикириңиздерге рахмат. Бул боюнча жогоруда жооп берилди. Султан Бакашев тараптан дагы мен дагы кошумча жооп бердим. Бирок Султан Бакашев башында айтып өттү, президенттин жарлыгында так көрсөтүлгөн ысыраткерликти азайтуу боюнча. Демек, ал жарлыкта эч кандай мал союлбасын деген нерсе жок деп айтып атат. Ошону дагы бир ирет жарлыкты алып, толугу менен таанышып окуп чыксаңыздар, суранабыз. Дагы кимде кандай суроо бар? Саламатсызбы. Суроо берсек болобу, ЖЭК айыл өкмөтү? Бериңиз. Азыркы учурда силер айтып атпайсыңар, жарлыктан эч кандай мал союлбасын деп айтылган эмес депчи. Бирок Кудайдын куттуу күнү силер бизден информация сурап атпайсыңарбы?
каякта эмне болду, мал союлду, мал союлган жокпу деп. Эми жалпы силер эмес да, акимият жактан суралып атат да. Өткөндө болсо чогулуш болуп айтылды го. Мал союлбасын деп. Акимиятта болду чогулуш, бүт жерде болду чогулуш. Анан бул биринчи суроо да. Экинчи суроо болсо, азыр айтып атпайбы? Кыргызстан боюнча бир иштелип чыксын депчи. Анан бир бодо мал боюнча калсын деп мен деле ошону айтып кетет элем. Биздин деле айыл өкмөтү ошого макул да. Бирок такыр союлбасын деп биз андайды эмете албайбыз. Чоң рахмат. Дагы кимде кандай суроо, ой пикир, урматташчылар айтыңыздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Мен Кегет айыл өкмөттөн чалып сіздерге чыгып атам. Ошондо биз түшүнбөй калдык. Мал союуга уруксатпы же такыр мал союлбайбы? Конкретно айтсаңыздар, биз эртең менен кечинде 2 мал жана жогоруда айтылгандай акимиятка сводка берип атабыз да. Эчтеке союлган жок деп. Ушунда кайсынысын биз туура кабыл керек? Султан Бакасов дагы бир ирет кайталап коет окшойсуз. Жарлыктын мазмуну сураныш сизде. Сиз ким болуп иштейсиз? Саламатсыз. Siz kim болуп иштейсиз? Кегет айыл өкмөтү суроо берген. Кегет айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысымын. Биз ошо Казиева Бегай. Бегай айым. Мен сизге президенттин указында эмне жазылса, ошону кеңири түшүндүрүп, ошону талкалайт этип туруп, ар бир сүйлөөнүн артында эми жатат, ушуну айтып атам. Акимият сиздерден тиешелүү маалымат сураса бериңиздер, жашырбай туруп болгонун бериңиздер. Саламатсыздарбы? Жок. Саламатсыздарбы? Ошонун жол баардыгы тең, жол жобосунун баардыгы тең. Ар бир айылда, ар бир шаарда, ар бир районда, ар бир областта тиешелүү бийликтер жол жобосун иштеп чыксын деп тапшырма берип атат. Бүгүнкү күндө байкап атабыз, айрымдарыңыздар гана иштелип чыгыптыр. Көпчүлүктөрү эмне кылаарын билбей, ошону иштеп чыгып, проект боюнча иштеп коюптур да. Ошону бир координация тияктыгын белгилеп. Мүмкүн аныңыздар да тур. Бирок эртелеш керек. Бизде сүйлөгөн 3 жолдошто бирдиктүү бир талап болсун. Эгерде мыйзам болуп калса, бирдиктүү талап болот. Ушу менен 4-5 жол айтып атабыз. Рахмат. Рахмат. Ошо жогору рахмат сиздерге. Жогоруда ошо микрофон кошула албай атып, ошо укпай калдым да сиздердин үнүңүздөрдү. Анан бизде жалпы элдик жыйын кылып туруп, анан молдолордун катышуусу менен, участковыйлардын катышуусу менен анан чечим кабыл алдык да, ошо жогорудагыдай эле мал союлбасын деп. Ал туура эле болобу? Туура эле болот. Элдин чечимин сыйлаш керек. Ошо элдин чечимин жергиликтүү мыйзамдаштырып коюш керек. Кабыл алды барыңыздар ошого аткарыш керек. Рахмат сиздерге. Рахмат. Дагы кимде суроо бар, урматташчылар? Саламатсызбы? Саламатсыз болуп атасыз. Менин да сунушум Актал районунун Актал айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Байбакышева Майрамкүл. Бизде ошо президенттин жарлыгын окуганда ошо аяк жагында туруп атат да, ошо жанагыдай мааракелерди өткөрүүдө, салтанат тойлорду өткөрүүдө ашыкча мал союлбасын деп. Биз ошо ашыкча мал дегенди биз таптакыр союлбасын деген эмеге которуп алдык да, ушундай мааниде түшүнүпчү. Анан дагы жана өткөрүлүп аткан салтанат мааракелер болуп атпайбы? Ошолорго дагы ашыкча мал союлуп, ашыкча чыгым кетип калып атат да, ошолорго да чектөө коюлса. Мисалы белгилүү инсандардын жанагыдай 200 жылдык, 150 жылдык деген мааракелер өтүп атпайбы? Ошолорго дагы кичине чектөө коюлса. Анан эми ар бир жердин не то что район эмес, айылдардын өз-өзүнчө шарттары болуп калат. Эми ошол шартка жараша бирден бодо малга уруксат берилсе, себеп дегенде жанагыдай көп балалуу үй бүлөлөрдө балдарынын кудалары болуп калат экен, кайын журттары болуп калат экен, сырттан келген кишилерге чындыгында кечке туруп калганда тамак ичилбей кыйын болот экен. Бизде эле жакында айылда ушундай болду. Ушундай маалыматты жеткизди, 3 эле кой сойдук деп. Бирок да баары кийинчерээк угуп калдык, жашырынып барып эле сырттан малды союп келип, куда сөөктөрүн узатыптыр депчи. Биз
сразу эле биз сразу эле муну токтото албайт экенбиз. Баягы акырындап жүрүп бул элдин агымы акырындап жүрүп эле токтобойт экен. Ушуну дагы бир кенен карасак болгудай экен да. Негизи эле сунушум мен. Рахмат. Рахмат жан. Дагы кимде урматтуу катышчылар? Бул президенттин указы менен де келип чыккан жок мына буюрулар. Мен да ошо сенин тиги турган Актала районунан болом. Барып Кош Тебе айылында. Малдарга жамандыкта, жакшылыкта ошо чектерди 3 жыл болду койгон. Жалгыз Актала районунда эмес, мындай бөлөк райондордо ушундай мисалдар көп. Анан эми айтканыңарды ошон үчүн деле 3 субъекти берип атпайбы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу райондук мамлекеттик администрацияга президенттин областтык ыйгарым ар бир чөлкөмдүн, айылдын, аймактын өзгөчөлүгүн эске алуу менен иштеп чыгуу. Рахмат. Угуп атабыз. Бештерек айыл өкмөтү суроо айтып атасызбы? Сурооңузду бересиз. Урматтуу катышчылар. Угулуп атабы? Эми угулду. Саламатсыздарбы? Биз эки эле сөз менен жооп берип койсунчу. Мына эртең Нооруз болгон атат, ошого мал сойсок болобу же болбойбу? Эки эле суроо. Мал союлса болот же болбойт? Азыркы таластык туугандын сөзүнө жооп бердим. Президенттин указы Ноорузду тейлебейт. Ал үй бүлөлүк деңгээлдеги маселелерди карап атат. Соёсузбу, сойбойсузбу, ошол жерде бийлик эл менен кесип. Түшүнүктүү, анда мал чогулуп сое берсек болот экен. Кеңешиңиз атайын, районда бийлик бар, областта бийлик бар, айылда бар, шаардык бийлик бар, кеңеш алып чече бергиле. Бул указ андан ал маселени жөнгө салбайт. Рахмат. Дагы кимде суроолор, урматтуу катышчылар? Менде бир сунуш бар эле. Абдан сонун дискуссия болуп атат. Баарыбыз чынында аябай бул маселени жеринде чынында эле чече албай атабыз. Себеби элдин баары нааразы болуп атат. Анан бизден бир өтүнүч, сунуш бар эле да. Бизге баардык Кыргызстан боюнча жамандыкта бир гана бодо мал сою жагы уруксат берилип, андан ашыкча союлбасын деген жарлык кылып береби президент, же кандай кылып берет, баардык жерге бирдей кылып берүүсүн суранып, анан сунуш катары айтат элек да. Ато бир жер азыр жобосуна алайык, жана айтып өткөндөй жобого алайык, 2 бодо мал союлсун, же болбосо такыр союлбасын деп алсак, анда Кыргызстан боюнча аябай чоң элде нааразычылык болуп кетет. Ошон үчүн бирдей болуш үчүн президент ушунчалык жарлык чыгарып аткандан кийин ошол жарлыкка анда кошуп же жобо кылып береби, баардык жерде бирдей жамандыкта бир гана мал союлсун деген чечим чыгарып берсе абдан сонун болот. Рахмат, ой пикириңизге. Мен да кошуп коет элем. Бир бодого чейин, бир бодо эмес, бир бодого чейин. Бир кой соёбу, 2 кой соёбу, анан баягы 10 балалуу болуп, балдарына керез калтырып минткиле дегендердин үчүн бир бодого чейин деп койсо. Бир бододон ашык эчтеке союлбай. Анан бир эле бодо десе, ар ким ар кандай түшүнүп бодо союш керек экен деп. Бир бодого чейин. Майда жандык сое беришсин. Рахмат. Урматтуу катышчылар, дагы кимде кандай суроолор бар, ой пикирлер? Саламатсызбы, Суроо берип койчу, Улахол айыл өкмөтү. Кезегимен бериңиз. Маймагай. Улахол берип атасызбы? Ооба, Алтынбек Алиевич бериңиз суроо. Саламатсыздарбы, катышчылары. Мен Баткен областынын Кадамжар районуна караштуу Оразбек айылынын башчысымын. Бүгүнкү жыйын өтө маанилүү жыйын болуп эсептелет. Анткени Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы эми бир топ эле кесиптештерибиз сунуштарды берип атат. Жакшы сунуштар, бирок дагы мен дагы бир сунушумду айтайын дедим. Азыр жарлык чыккандан бери бүгүнкү күнгө чейин бир топ эле кишилер кайтыш болду. Анан президенттин жарлыгын алкагында биз ошо маркум кайтыш болгон күндөрү мал жандыктарын сойдуруу боюнча тыюу салганбыз. Жалпы жамаат эл бирден чечишипчи. Эгерде азыр жободон
бир бодо малга же жылкыга же башка малга уруксат бергиде болсок, буга чейин кайтыш болгон кишилердин туугандары элдин алдында бизди жер караттыңар деген сөздү коюп, жана бир катышуучубуз айтпадыбы? Бул маселени мен дагы сунушум ошо республика боюнча. Президенттин жарлыгында жазылып турган маселе боюнча мал союун токтотуп эле коюш керек. Анткени кайтыш болгон жерде бизде мал союлган жок. Эл туура эле кабыл алды, жылдык, башка деген маркумду эскерүү иш-чараларында. Жеңил типте, жөнөкөй гана өткөрүп атат элдерчи. Эми бирок ошол нерсе дагы элдер азыр жалпы Кыргызстан боюнча чыга турган жобону күтүп турушаттар. Эгер ушул биз бергиткен сунуштарды эске алып, дагы бир карап көрсөңүздөр, эми указ чыккандан кийин буну биз элге талкууга койсок өтө орчундуу маселе, талаш тартыш көбөйүп кетип атат. Күн сайынчы тартыш маселелер. Bunun артынан дагы бирдекелер чыгарбастан ошол жобону бир типтүү жобо кылып туруп эле республика боюнча биз бекитип берсеңиздер жакшы болот эле. Анткени азыр жергиликтүү бийлик, мына өзүңүз көрүп атасыздар, губернатор, аким баш болуп жооп берет деп атат. Айланып келип айыл өкмөт биз билбей калат экенбиз, эл калың, каерде кайтыш болуп калды, башка болуп калды. Бизди бекитип мал союп бериши мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Анан айыл өкмөт башчылары биз жоопкерчиликке тартылып калбайлы, биз башка эле бирөөнүн кызыкчылыгы депчи. Ошондон эске алсак, урматтуу жыйын катышуучулары. Элдин кызыкчылыгынан башка кызыкчылык жок. Ошон үчүн жанагы региондордун өзгөчөлүгүн, менталитетти эске алыш керек болуп атат да. Жана түштүк, түндүк деп, анан элдин мнениясын эске алышыбыз керек да. Такыр жок, бар дегенди эске алыш керек. Урматтуу катышуучулар, урматтуу Гүлсүн эже, ой пикириңизге рахмат. Кимде дагы суроо бар? Урматтуу катышуучулар, жолтоо атасыздар, микрофонуңуздарды өчүрүп коюп сүйлөшүңүздөр. Дагы бир менин сунушум бар эле. Агай, мен жана Кегет айыл өкмөтүнөн дагы бир сунушум бар эле. Өткөндө бизде бир киши каза болду да, ошонун жакындары келди. Бир эле кой союп коелу дегенбиз, алыстан кишилерибиз бар депчи. Уруксат берген жок да. Анан койдун баасын билсек 25-30 миң экен, кичиреги 25, чоңурагы 30 миң экен дейт. Анан эгерде койго уруксат бере турган болсо, ошонун дагы базардагы баасын конкретно эме кылып берсеңиздер, эттин баасын көтөрүп жиберишти, аябай эт алып эле күрүч басып үстүнө себелеп берип атышат кээ бир жерде, бирок эттин баасын аябай көтөрүп салышты. Койдун баасы аябай учту, чүйдө, ошону дагы көзөмөл кылып берсеңиздер, мүмкүнчүлүк болсо. Урматтуу катышуучулар, рахмат сиздерге. Көзөмөлдү мына жаатан бери Султан Бакашев айтып атат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар ушул президенттин 54-чү жарлыгын жайытуу боюнча көзөмөл ошол органдарга жүктөлгөн. Ал эми сиздин ой пикириңиз туура деп ойлойбуз, ал дагы эске алабыз. Кимде кандай суроо бар дагы, урматтуу катышуучулар? Эгерде суроо жокпу, урматтуу катышуучулар, ким суроо берет, берип калыңыздар. Ушул президенттин жарлыгынын алкагында сурооңуздар болсо бериңиздер, сурарычы. Мен да айтайын дедим эле. Айтыңыз. Ат башы району Кара Суу айылынан аялдар кеңеши жана депутаттардын атынан сүйлөп атам да. Бул эме президенттин жарлыгы негизи бир чектөө болуп, ысырапкерчиликке жол бербегиле деп элге жакшы эле эме болуп атат, жардам болуп атат. Элдин баары колдоду негизи. Биздин айылда дагы өткөндө бир 47 жашка чыкканда бир жигит каза болду. Айылдын имамы, айыл өкмөт барып түшүндүрүп, бир кой жандыгын союп эле узатып, алыстан келгендерине Куран кабыл болсун деп кетишти. Айылдын эли тарап кеттик. Анан дагы коңшу айылдан бир улгайган апа каза болуптур. Ага 5 кой союлду дейт. Бери болгондо 15-20дан алганда 80 миң сомдун эмеси кетиптир, акчасы. Баары бир бодо болуп атпай. Ошон үчүн биз районубуздагылар баарыбыз кеңешип, бир жобо кылалы, чек коелу, жок дегенде бир бодо болсун. Уй болобу, жылкы болобу, өзгөчө улгайгандарга, алыстан келгендер ачка кетмек беле. Илгертеден эле ачканын аңы жүрбөйт дечү эмес беле.
Кудай коннокко деле бир мал жандык союлчу эле деп көп аксакалдар ушундай сунуш киргизип атат. Анан биз аялдар болсо өзгөчө жанагы пакетти жоёлу деп атабыз, баштыктарды. Өлгөнгө куда сөөктөр 2000-3000 сомдун ар бир куда сөөгө алып барат баштыктарды. Андан көрөкчү ошол баштыктардын акчасын үйдүн ээсине ташторкон деп берсе, жанагы сөөк жууганга жайгаскандардыкы эң биринчи чоң эмгек экен, ошолорго жакшы жардам болуп өбөлгө болот эле. Жайгасканга киши таппай эле айылда болсо деле эл кээде кыйналып калат да, шашылыш болгон учурда. Биз ошол пакетти анан жыртышты жоёлу деп атабыз. Эркектерге мүрзөдө бет арчы таратат, кайран гана бет арчылар кор болуп ар кайсы жерде жатат. Дашторконду дагы өтө көркөмдөп жасабай, жакшынакай кылып эле нан менен майын коюп, азыр эч кимдин курсагы деле ачып кетпейт. Салаттан бери, заңсадан бери койбойлу деп ошолорду да кеңешип ушундай кылып атабыз. Анан бир бодого уруксат болсо жакшы болот эле, баарыбыз кеңешип алып ушундай бир чечимге келсек деп атабыз. Сиздердин эртеден берки талкууңар жакшы ой пикирлерди жаратып атат. Рахмат баардык катышкандарга, сунуштарга, ушул президенттин жарлыгын колдойлу, ысырапкерчиликке жол бербейли. Элдин деле жашоосу оңолсун. Жалаң аш тойго кетип атат, акчанын баары деп атабыз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Карабай өкмөт башчысы Жумеков Эрлан Кемелович. Менде мындай бир суроо болот. Тиги жарлыкта жазылып турбайбы? Жана райондун деңгээлинде, айыл аймактын деңгээлинде, областтын деңгээлинде положение иштелип чыксын депчи. Эгерде ар бир айыл аймакта иштелип чыккан жоболор иштелип чыкса, андан кийин райондукуна бири-бирине канчалык деңгээлде карама-каршылык пайда болуп калбайбы деген ой кетип атат да. Ошол эле учурда райондун положениясы, областтын положениясына бири-бирине карама-каршылык келип калса кандай болот деген бир суроо пайда болуп атат да. Ошол кандай карайсыз? Рахмат сурооңузга. Султан Бакасович, бул боюнча жооп берди эле, дагы бир кайталап коет окшойт сураныч. Микрофонуңузду кийгизип аласызбы, Султан Бакасов, микрофонуңузду? Сиздин сурооңуз жөнүндө суроо болуп атат. Бүгүнкү иш-чаранын талкуунун жүрүшүндө талаштык Москва районунун жетекчилери сөздөрүн, пикирлерин айтты. Мына эми чөкпөш керек. Бул маселени бирдиктүү чечиш үчүн бийлик органдарын бири-бири менен кызматташуусу жакшы иш керек экенин айтып атышат. Айыл аймагы, район, область адегенде сунуштарын берип, анан бирдиктүү иштеп чыгып алсак деп туруп. Ошондо бир айыл менен эки айылдын ортосунда айырмачылык болбой, бир район менен экинчи райондун ортосунда айырмачылыктар болбошу мүмкүн экендигин айтышты. Мен өзүмдүн сөзүмдө бул жакшы идея экен деп ал идеяларды колдодум. Указда туура айтып атасыз, сиздерге тапшырылган. Кечен кетпей жобону кабыл алыш керек, макулдашып тезирээк. Рахмат. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, эгерде ой пикир, суроолор болбосо, уруксат берсеңиздер жыйынтык басак. Же дагы суроо барбы? Суроо болсо, суроолор бар, Аймак айыл өкмөтү сүйлөп койсок болобу? Сүйлөңүз. Аймак айыл өкмөтүнөн баягыда жыйын болгон, чогулуш. Ошондо жыйында баягы аксакалдардын баары келишип, хотя бы 2 кой союлса, президенти ушундай бир жобо киргизсе жакшы болот эле деп сунуш менен аяктап кат жибергенбиз да. Депутаттар баары бир чечимге келип. Жакшы, анда катыңыздын жыйынтыгын күтүп атасыздарбы анда, Күтүп атат ага. Түшүнүктүү, рахмат. Дагы жыйынтыгында ой пикир, суроо. Урматтуу катышуучулар, сурооңуздар барбы? Урматтуу катышуучулар, эгерде суроо жок болсо, ой пикир жок болсо, анда биз жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчилигине жана кызматкерлерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бирден бир эң маанилүү болгон
президенттин жарлыгы, ошондой эле ушул жарлыкты ишке ашыруу максатында президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз атча башкаруу органдарына жардам иретинде иштеп чыккан жобонун долбоорун түшүндүрүп бергендигине чоң ыраазычылык билдиребиз. Өз кезегинде мен дагы пикиримди билдирип өтөйүн деп атам. Туура ой пикирлер айтылды. Жалпысынан көпчүлүк катышуучулар жарлык туура болгонун баса белгилешти. Мен дагы жарлык туура болгонун баса белгилейм. Себеби Султан Бакасович суроолорго жооп берип жатып эки маанилүү нерсени айтты. Биринчиси, бул жарлык Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө деп баса белгиледи. Демек, жарлыктын аталышынан гана биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүшүбүз керек экенине көңүл бурам. Дагы бир маанилүү маселени айтты. Бул ушул жарлыктагы менин пикиримде жарлыктын 6 пунктуна көңүл бурсаңыздар. Мына бизде акыркы жылдарда жалпы мамлекеттик саясатты баарыбыз эле көрүп атабыз. Бул коррупцияга каршы күрөшүү деген маселе болуп атат. Ушул жарлыктагы ушул эң маанилүү болгон маселенин бир уландысы десек болот да. Себеби мына 6 пунктунда жазылып турат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга үй бүлөлүк, маарекелик салтанаттарды, маркумду эскерүү үрп адаттарын жана маркумга арналган башка иш-чараларды ири акчалай каражаттарды сактабастан, көп сандаган малды сойбостон жана башка ысырапкерчиликке жол бербестен өткөрүү, жалпы кабыл алынган адеп ахлактык ченемдерди сактоодо жарандарга үлгү болуу сунушталсын деп атат. Урматтуу катышуучулар, мына жарлыктын эң маанилүү пункту ушул деп кабыл алсаңыздар болот. Мына мамлекеттик Кыргызстанда 19 миңден ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар бар. Ушуларга багытталган жарлык болуп атат. Биз баарыбыз билебиз. Биздин тууган уруктарыбыз бар. Биз дагы учурунда мамлекеттик кызматтарда иштегенбиз. Кайсы той топурду болбосун, кайсы гана маркумду эскерүүдө болбосун, кимдин үйүндө ысырапчылык көп болуп атат. Албетте бул мамлекеттик кызматчылардын үйүндө, бул Жогорку Кеңештин депутаттарынын үй бүлөлүк салтанаттарында ысырапчылык көп болуп атат. Ошондуктан президент туура багыт берип атат. Менин жарлыгымды эгерде аткарбаса, ушул кызматты ээлеген кызматчылар гана биринчи кезекте жоопкерчиликке тартылсын деп атат. Урматтуу катышуучулар, ушуну баса белгилеп өтөйүн. Катардагы жарандар, Кыргыз мамлекетинде ишмердик жүргүзгөн бизнесмендер, ишкерлер, аларга эмес, биринчи кезекте мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга багытталган жарлык болуп атат. Себеби мына Султан Бакасович өзүнүн жоопторунда айтып өттү. Бизде Кыргыз Республикасында укук бузуулар жөнүндө кодекс бар. Мына ушул кодекстин 433 беренесинде так көрсөтүлүп атат. Жоопкерчилик мамлекеттик жана муниципалдык кызматты ээлеген кызмат адамдары жөнүндө болуп атат. Мына ушул адамдар ушул жарлыкты бузса, прокуратура тарабынан жоопкерчиликке тартылсын деген ченем ошол бир гана кызмат адамдарына жайылып атат. Ошондуктан бул жарлык өтө туура болгон жана бул жарлыктын эң негизги максаты кимге багытталгандыгын туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүңүздөр жерлерде. Андан сырткары мына дагы талкуу учурунда дагы бир маанилүү нерсе айтылып өттү. Бул муфтият тарабынан чыгарылган фатва жөнүндө. Ооба, президенттин жарлыгында дагы Кыргыз
Ошондуктан мусулмандар дин башкармалыгына дагы сунуштама берилген. Ушул сунуштаманын алкагында муфтият берген маалымат боюнча 9 мартта быйыл фатва чыгарды деп маалымат берди. Ал жерде дагы ушул эл арасында сунуш иретинде чектөөлөр жөнүндө айтылып атат. Бул дагы туура түшүнүшүбүз керек. Бул сунуш иретинде болуп атат. Фатва дагы сунуш иретинде болуп атат. Ошондуктан урматтуу катышчылар, баарыңыздарга биздин бүгүнкү иш-чарабызга катышып бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана дагы бир ирет мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз антча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчилигине, кызматкерлерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү иш-чарабызды жабык деп жарыялайм. Чоң рахмат сиздерге баарыңыздарга. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.